Балыктар таныйт. Азыр эл көп болуп, мага жакындап эле да балыктар. Ман Жумаканов 2,5 жылдан бери балыктарды карап иштеп келет. Балыктарды өстүрүүдө негизги эрежелердин бири бул суунун таза болушу зарыл. Мен күндүз иштейм. Күндүз сменде иштейм. Күндүз мен 3 мал тазалайм. Ар бир 4 саат сайын жем берип тазалап турабыз. Муну тазалабасак балыктар ооруп баштайт. Сокулук районуна караштуу Фрунзе айылында жайгашкан бул балык чарбачылыгы 9 жылдан бери ишмердүүлүгүн жүргүзүүдө. Биз багып баштаганда мына икрасы Россияда дүйнө базарында 1 килограммы $500 болчу. Азыр $5000 жетти. Бассейнде турабыз. Бул жерде 10го жакын балыктын түрү өстүрүлөт экен. Эң кымбат балыктын бири бул осетр балыгы экен. Анан дагы балыктарды мына селедка балыгы менен 6 мал тамактандырышат экен. Анда биз дагы балыктарга тамак берип көрөлү. Форелдерден 2 түр бар. Калифорнийский форель, могу алтын балыктар. Анан радужный форель деген бар. Анан сазандар бар, сазан, белый амур, осетр, русский осетр, белуга, альбинос деген балыктар бар. Эң чоң балык осетр. Осетр балыгы негизинен 20 жылдан кийин гана өзүнүн уругун чача баштайт. Белгилей кетсек, осетрдын 1 килограмм икрасы $5000 түзөт. Ал эми бул процессти тездетүү үчүн азыктарды көбүрөөк берип турарын кошумчалашты. Айзада Нуразилова, Гүлчора Казымкулов, Нью ТВ, таң маанай берүүсү.